малдарға жол кылмыштар. Иш чаранын катышуучулары алгач коомдук жана саясий ишмер Турдакын Усубалиевдин басып өткөн жолу, мамлекеттик жооптуу кызматтардагы ишмердүүлүгүн чагылдырган көргөзмөдөгү сүрөттөрдү көрүп чыгышты. Андан соң жыйындын расмий бөлүгү башталып, Турдакын Усубалиевдин өмүр жолунда калкка жасаган кызматын чагылдырган тасма коюлду. Ошондой эле Турдакын Усубалиевдин жаркын элесине арналып, анын саясий ишмердүүлүгүн даңазалаган сахналык көрүнүш аткарылды. Чаткалга суу сактагычтарды курууга караганда нарын кесинин курулуштарын тездетүү ыңгайлуу болоорун тастыктап. Турдакын Усубалиевке Кыргызстандын көз карандысыз өлкө болуп түптөлүүсүнө салым кошуу анын негизги максаты болгон. Бул үчүн ал СССРдин башкы жетекчилиги менен дипломатиялык байланыштарды өнүктүрүүгө аракет кылган. Натыйжада 1961 жылы Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Эмгек жолун мугалимдиктен баштаган Турдакын Усубалиевич билги жөндөмдүүлүгүн арты менен эң жогорку чоң жоопкерчиликтүү кызматын да аркалоого жетишип, дээрлик чейрек кылым советтик Кыргызстанды башкарып турган. Ал Советтер Союзунда эң узак бийликте турган жетекчи катары тарыхта калды. Турдакын Усубалиев өлкөнү жетектеп турган мезгилде Кыргызстан агрардык өлкөдөн индустриялык өлкөгө айланган, өлкө ичинде билим берүү жана медицина тармагына көңүл бурулган. Ошондой эле Кыргызстанда алгачкы жолу ирригация, сугат тармактары калыптандырылган. Апас Жумагуловдун айтымында Турдакын Усубалиев энергетика тармагын өнүктүрүүгө бар дараметин жумшаган. Бул иш дайыма биринчи рет энергетика деген сөз айтчылар. Себеби энергетикасыз окуу жайларда иштебей албай калат. Энергетикасы бала бакчаларда иштебей калат. Иштесе дагы жаман условияда иштеп калат. Илгерки баягы караңгычылыкка жетип калабыз. Эгерде энергетика болбосо, чоң промышленность курулбай калат. Алар курулуш үчүн энергетика керек. Электроэнергия боюнча жылыш болбой калат да, чын айтыш керек. Билим ушунун баары энергетика. Абдибай Тажибаевдин айтымында Турдакын Усубалиев талапты катуу койгон жетекчи катары элдин эсинде калды. Ал тапшырылган ар бир ишти өзү көзөмөлгө алып, жыйынтык чыгарчу. Ошондой эле кадр даярдоого дыккат көңүл бурган. Мындан улам жогорку кызматка дагы татыктуулар гана дайындалган. Кадрды тандаш боюнча бул киши шашыч эмес. Кадрды өтө кылдаттык менен деп сөзүмдү баштадым. Анын басып өткөн жолу, кылган иштери, кандай жумуштарды аткарды. Аткарган жумуштарында катачылыктар эми турмушта болот эми. Катачылыктар болдубу, болбодубу, болгон болсо кандай катачылыктарга жол берген деп анан абдан жакшы кадрды изучать этип болгондон кийин анан жогорку жооптуу кызматка которуш боюнча анан өзүнүн чечимин кабыл алчуда. Турдакын Усубалиев мамлекеттүүлүктү түптөө үчүн 24 жыл бою эмгектенген. Узак мөөнөттө өлкө башкарган саясий ишмер катары элдин эсинде калды. Абдан жоопкерчиликтүү. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдаматулу, жаңылыктар.